Римдиктер менен болгон согушта пайгамбарыбыз алейхиссалам 3 сахабаны дайындады. 3 сахабаны эгерде бир кырсык болсо же жеңилүү болсо баланча жетекчи болсун, эгерде ал бирдеке болуп калса анда баланча жетекчи болсун, эгерде ал дагы бирдеке болуп калса анда баланча жетекчи болсун деп ошонун үчүнчүсү Азирети Жафар ибн Аби Талиб эле. Жафар ибн Аби Талиб бул Азирети Алинин бир тууганы эле. Жафар ибн Аби Талиб мусулмандарга жетекчи болуп 3-чү жолу шайланганда ошол жерде желекти колу менен кармап биринчи оң колунан ажыраган. Анан ага да карабастан желекти мусулмандардын желегин сол колу менен кармап этегине жери турганда экинчи сол колунда келип душмандарын чаап салган. Ошондо эки колунан тең айрылып, ийини менен мойну менен мусулмандардын желегин түшүрбөстөн бекем кармап турган. Кийин ал дагы шейит кеткенден кийин мусулмандар башына биригип Халид ибн Валидти өздөрүнүн башына жетекчи шайлап, ошончо көп колдогон душмандын колунан аман эсен кутулуп келишкен. Азирети Жафардын өлүмүн укканда пайгамбарыбыз алейхиссалам шейит кеткендигин укканда ушунчалык кайрылган. Пайгамбарыбыз алейхиссалам сахабаларга буйрук кылып, силер тамак ашын дайындагыла, азыр Али Жафар, Жафардын үй бүлөсү аза күтүп атат деген. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, Азирети Жафар азыр бейиште жүрөт. Анын эки колу жок. Бирок эки колун Алла Таала бейиште канат берди. Ал бейиште канат менен, ошол Алла берген канаты менен бейиште сайранда учуп жүрөт деген. Ошондон бери ислам тарыхында Азирети Жафар ибн Аби Талибке Жафарун ат-Тайяр, учуучу канаты бар, же болсо Жафар зул жанахайн, эки канаты ээси болгон, бейиште учуп жүргөн Жафар деген атка конгон. Мына ошондой улуу инсандардын сөөгү берекелүү, шейит кеткен инсандардын сөөгү мына ушул берекелүү, ушул пайгамбарыбыздын мечитинин жанындагы Бакый көрүстөнүндө коюлган.